Анан жолукчандарга асылып, койнундагы котур таш менен динге, муслималарга, мусулмандын кыздарына, эже карындаштарыбызга күн бербей жаткан кээ бир эжелер, аларга дагы Аллах тафык, хидаят, иман берсин. Эмне үчүн менде суроо да, эмне үчүн жолук тагынып алса, жолук кийгендерге келип эмнеге чечпейсиңби дейсиз? Ал эми жылаңач болуп, жоонун санын көрсөтүп, көкүрөгүн эмчегин көрсөтүп жүргөндөргө барып эмнеге кийбейсиң, кийинбейсиң деп аларды снимать этип видео кылып чыкпайсыздар. Журналисттер дагы баягы BBC ар кандай аялдар дагы бар, келип алып эле ошондой эже карындаштарга кайсыл жерде болбосун, аялдамада, маршруткада, көчөдө, мектепте ушундайларды тартып алып, неге мындайлар карабайсыңар, мамлекет карабайсыңар, буларды ким карайт, жолугун чечиш керек, хижабын чечиш керек деп ар нерсени айткандар. Эмне үчүн жылаңачтарга барып кийинбейсиңби, көпчүгүңдү жап, көкүрөгүңдү жап, биздин эркектерди азгырып атасың, менин фигурам сеникиндей фигура сонун эмес, мен антип чечсем жүрө албайм, сен кийинип жүргүн деп неге айтпайсыздар? Суроо да сиздерге. Ал кийиниш маданият өзүн жооп жүрөт азыр. Кийинип жүрүш өзгөчө бир эркти талапты кылат. Күчтүү талап кылат, өзгөчө бир күчтүү талап кылат. Ал күч сизде жок экен, мында бар экен. Сизге ошондон канчасы жолугат ага, канча туура эмес сөздөрдү угат. Бирок Кудайдан коркуп ошол жолугун кийип жүрөбү? Аны колдогондордун катарында бол да сен. Кыргыздын улуттук кийимин кийбейсиңби, башка. Кыргыздыкы. Ал жолу кыргыздыкы болгону коймой чиймеси жок болуп атат да. Ошондой экен, ойлонуш керек, ойгонуш керек ушул маселелерде. Европалашып кеттик, арабташып кеттик. Башка маселелерди коюш керек. Өзүңүз бир Кытайдын жынсысын кийип алгансыз, юбкасын кийип алгансыз, Американын бир ич кийимин кийип алгансыз, анан бул мусулмандардын кийими арабташып кеттик, андай. Эч ким европалашып кетип атабыз деп аткан жери жок. Эч ким америкалашып кетип атканбыз деп аткан жери жок. Мусулмандар унчукпайт бул маселеде. Сиздерди көрүп, сиздердин косметикаңыздарды көрүп, сиздердин кийингениңиздерди көрүп, биз европалашып кетип атабыз. Андай болбойт да деп чыккан мусулман жок. Сиздер чыгып атасыздар. Биз арабташып кеттик деп. Арабташкан эч ким жок. Арабтар тескерисинче үлгү алыш керек кыргыздардан. Көп маселеде. Ошондуктан баягы кайсыл бир өлкөгө бастырып киргенден кийин, мусулман өлкөгө бастырып киргенден кийин эже карындаштарыбыз, муслима эже карындаштарыбыз айтат да. Бизди келип өзүңөр эле өтүрүп койгула. Биз баскынчы каракчылардын балдарын курсагыбызда көтөрүп жүргөнгө ар кылабыз деп атат да. Сөздөн сөз эсин табат. Ар бир маанисин өзү чагып алат. Ошондой экен, урматтуу эже карындаштарым, апак кийинген, биздин каада салтыбызга карап кийинген, биздин каада салтыбыз дагы ушундай. Ата бабаларыбыз бүт сакал койгон, селлеси, баш кийими, калпагы бүт ордунда, узун чапандарды кийген, мисалы үчүн. Ошол учурда дагы ата бабалар, эже карындаштарыбыз, энелерибиз өтө сонун кийинишкен. Бардыгы бизге туура келет. Болгону кемчилик издебеш керек. Жумурткадан кыр издебеш керек. Кантип ушул зыян берем деп, ушул нерсени, биринчи тепкичтеги болбогон эле нерсени себеп кылып көрсөтпөш керек элдерге. Ооба, эже карындаштарыбыз, Аллах ыраазы болсун, алардан, жолу кийип жүргөндөрдөн, кандай гана сөздөр болот. Ар ким туура эмес карайт, көп адам туура эмес карайт. Муну кара кийинип алыптыр, башка кылыптыр дейт. Бирок бардыгына көз жумуп чыдап жүрөсүзбү? Аллах сыйлыгын берет. Биз канча аракет кылбайлы, канчалаган дин душмандар аракет кылбасын, зыян берем деп аракет кылбасын, мурда намаз окугандар аз эле, азыр намаз окугандар көп. Ошол сыяктуу эже карындаштар жолукчандар аз болсо, кийинчерээк баары барып көбөйөт. Себеби бул Аллахтын буйругу. Буга эч ким каршы чыга албайт. Каршы чыккандардын бардыгын көрүп атабыз эмне болуп атканын.
Allah razı olsun ece kardeşlerimizden. Jol kiygen